Мен Түркиядан сүйлөп атам. Бүгүнкү кеп чордону Кыргызстандагы баягы эле бүтпөгөн аферист, мошенник, алдамчы жукурлар жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү биздин каарманыбыз очередной Ашымова Орозгүл деген келин. Бул өзү Кара Суудан болот, Оштун Кара Суусунан. Абдан чоң мошеннист экен. Алдамчы аферистка. 35 адамдын 40 миллионго жакын сомун жеп кеткен. Ошол 40 миллион сомдук уй, жылкы, өгүз, койлорду алдап саттырды ошо 35 адамдын. Мен Түркия менен иштешем, товар алып келип берем деп алдап барын. Айтор жеп кеткен барын. А дегенде Жалал Батыр жигит Алтынбек Мамасайдов менен таашып калат самолеттон. Самолеттон таашып, анын а дегенде 90 миң сомун алып, анан кайра кайтарып берип, ишенимине кирип, ошол Алтынбек Мамасайдов аркылуу көбүнчө элден ошол жана айтып аткан уй, кой, жылкыларды алып, бирок Алтынбек Мамасайдов берден честный иштейт. Честный иштеп алып берип, алгандары кайра акчаларын толуктап берип, бирок аяк жагында муну крайне кылып туруп, бул Ашымова Орозгүл деген аферистка камап ийет. 1 жыл отуруп соттон атылып чыгат. Алтынбек Мамасайдов. Эми как всегда бул Кыргызстанда боло келген баягы эле көрүнүш, абдан жаман көрүнүш. Тергөөчүлөр ошол тиги Сузак районунун тергөөчүлөрү, Нокен, Кара Суу, Арабаган толтура тергөөчүлөр. Сүйлөшүп алышкан эле бул албетте 40 миллион сомду басып жатса тиги Ашымова Орозгүл. Орозгүлдүн бир туугандары Кемел Азизбек деген жигиттер буга жардам берип атат туштардан. Бул опять семейный подряд болуп кеткен да, клановый мафия болуп кеткен. Ошентип жалпы элди 35 миллион сомдук малын алдап алышкан. Анан бул аферист келиндин тузагына түшүп калбаш үчүн ким экенин көргүң келсе мына сразу не отрывайтесь. Мен сөйлөп турган замат көрөсүңүз ким экенин. Аныкта мен сага айтарым, аферистка Ашымова Орозгүл, аферистка, мошенница, жукур. Жегениң бизериңди тешип чыгат. Сен албетте азыр ошо 40 миллионду басып жатасың сомду. Эски квитанцияларды тиги кээ бир кайтарып берген, элге кайтарып берген квитанцияларды жана малдар кээ бирине кайтарып бердиң да, баарын жапкан жоксуң да. Жалпы 80 миң депсиң. Ошонун теңин кайтарып берип, мындай эле көрсөтүп эле роудуларды алдап эле соттордун көзүн будабай эле ушинтип келатсың. Жеткен кочин аферистка экенсиң. Ашымова Орозгүл. Жөн кайтарып кой, калган элдин акчасын жөн кайтарып кой. Мына сен видеоң чыгат, сен ким экениңди көрсөтөм баары. Элдин баары көрөт. Земля под твоей ногой будет гореть. Бутулгада жер өрттөрөт. Бетиңен чымырып от чыгат. Элдин баары жекирет сени. Ошол могу видеому алдап, качан сен баарынан бүт акчанын баарын, жеп алган акчанын баарын артка кайтарып бергенден соң ошол мен видеону өчүрөм. Ата өчпөйт бул видео. Доказательство кокодон. Орто жолуна байкуштугуна тиги Алтынбек Мамасайдов бир жыл жөнү отуруп чыкты. Ошол СИЗОсунда. Өзү ажыга барып келген ишкен. Ошол Ашымова Орозгүл. Алдыга атыңды, ыйык тутуп жүргөнүң. Орозон себенен койгонса Орозгүл деп. Ашым деп тиги пайгамбарлардын ата жотосунун аты экен. Ошол атын кусуруп кетпесин сени. Жөн кайтарып берген аты өстөй. Мына ким экенин көрүп койгула ошол. Аферист машинасы ким экенин көрүп койгула. Не отрывайтесь, көрүп койгула.